Саламатсыздарбы, урматтуу 5-класстын билимдүү окуучулары. Бүгүн адам жана коом предмети боюнча сиздер менен жаңы кызыктуу теманы үйрөнөбүз. Бүгүнкү биздин тема баарлашуу деп аталат. Сиздердин мугалимиңиз Далиев Элдор Бахтиёрович. Мен ойлойм, баарыңыздар сабак алуу үчүн даярсыздар. Анда биз кызыктуу теманы баштайбыз. Бүгүнкү сабактын максаттары менен таанышып алыңыздар. Баарлашуу жашоодогу эң негизги ийгиликтин ачкычы экендигин анализ кыласыздар. Баарлашуунун маданиятын үйрөнөсүздөр. Маанилүү эрежелер. Бул маанилүү эрежелерди эми кийинки сабактарыбызда дагы колдонобуз. Маалыматтарды кунт коюп угабыз, жаңы терминдерди жазабыз, жаңы алынган маалыматты кайталайбыз. Бүгүнкү биз үйрөнүүчү жаңы термин бул баарлашуу деп аталат. Бул сүрөттө көрүп турабыз. Баарлашуу сүрөттөлгөн. Урматтуу билимдүү окуучулар, баарлашуу дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Ушул суроого ойлонуп, өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз болот. Сиз кандай түшүнөсүз баарлашуу дегенди? Албетте бардыгыңыздар өзүңүздүн пикириңизди айттыңыз. Чоң рахмат. Эми биргеликте баарлашуу боюнча кызыктуу маалыматтарды алабыз. Даярсыздарбы? Адамдардын бири-бири менен маалымат алуу үчүн түзгөн мамилеси баарлашуу деп аталат. Маалыматты адамдар жөнөкөй үн чыгаруу, сүйлөшүү, жазуу, жаңдашуу, кыймыл аракети аркылуу билдирет. Адамдардын калыптануусу бардык ишмердүүлүгү баарлашуу аркылуу ишке ашат. Адамдар бири-бири менен баарлашуунун натыйжасында ой-пикирлерин жана сезимдерин билдирет. Баарлашууда кубанычтарды, кайгы-капаларды башка адамдар менен бөлүшөт. Баарлашуу аркылуу адам башкалардан пайдалуу маалыматтарды алат, билимин өркүндөтөт, көп кызыктуу маалыматтарды алат. Адамдар бири-бири менен баарлашууда көп учурда өз ара тажрыйбаларын алмашууга мүмкүндүк алышат. Сиздер үчүн маанилүү маалымат. Баарлашуу адамдын чөйрө менен болгон негизги байланышы. Бул маалыматты дөптөрүңүзгө жазып койсоңуз болот. Баарлашуу адамдын чөйрө менен болгон негизги байланышы. Урматтуу билимдүү окуучулар, сиздер үчүн кызыктуу суроо. Бул улуу инсан ким? Бул улуу инсан жөнүндө маалыматыңыз барбы? Сүрөткө жакшы караңыз жана өзүңүздүн пикириңизди айтыңыз. Биз ойлойбуз, кызыктуу маалыматтарды билесиздер жана бул улуу инсандын ким экендигин туурасында дагы маалыматыңыз бар. Эми жоопко өтөбүз. Бул инсан улуу манасчы Жусуп Мамай. Манасчы Жусуп Мамай небереси менен баарлашууда. Сиздер үчүн дагы бир кызыктуу маалымат. Адам болуп жаралгандан кийин кичинекей бөбөк да баарлашууну сүйөт. Кичинекей бөбөктүн алгачкы баарлашуусу өз ата-энеси жана жакындары менен болот. Бала 1 жашка чыкканда эле анын тегерегиндеги адамдар менен баарлашууга болгон аракети күч алат. Адамдар чөйрөсүндө баарлашуу аркылуу гана наристе бала бара-бара адам катары калыптанат. Сиздер үчүн дагы бир кызыктуу маалымат. Бардыгыңыз Маугли мультфильмин көргөнсүз, туурабы? Анда Маугли карышкырлардын арасында чоңоюп, жаныбарлар менен жашап, адам катары калыптанганы баяндалат.
Бул англиялык жазуучу Киплингдин ойлоп тапкан кызыктуу жомогу. Чыныгы турмушта ар кандай себептер менен жаныбарлардын арасында чоңойгон бала эч убакта адам болуп калыптана албайт. Демек, жаңы төрөлгөн бала адамдар менен баарлашуу аркылуу гана адам катары калыптанат. Сиздер ушул мультфильм аркылуу Мауглинин жашоосун билип алышыңыз мүмкүн. Эми бардыгыңыз жакшы отуруп алыңыз. Сиздер үчүн кызыктуу бир окуяны айтып беребиз. Бир окуяга көңүл буралы. 1920-жылы Индиянын токойунан эже сиңдилерди таап алышканда улуусу 8-де, кичүүсү 2 жашта болгон. Индиялык психолог Ринд Сингх бул кыздарды тарбиялай баштайт. Кичүүсү тез эле көз жумган. Улуусу 17 жашка чейин өмүр сүргөн. Адамдардын арасында жашаган 9 жылдын ичинде ал бар болгону 100дөй гана сөз айтканды үйрөнгөн. Бул кыз адамдардын арасында жашап, тарбияланып жатса да, калыптанып калган айбанатка тиешелүү адаттары сакталып кала берген. Мисалы, ал 6 жашка чыкканда гана кош аяктап баскан. Бирок чуркаганда кайра эле 4 аяктаган. Ал 17 жашка чыкса деле, анын аң сезими 4 жашар баланыкыдай болгон. Демек, кичинекей бала 5-6 жашка чыкканга чейин адамдар менен баарлашпаса, анда анын аң сезими толук калыптанбай, өнүгүүдөн артта калары аныкталган. Урматтуу биздин билимдүү окуучуларыбыз, сиздер менен бул окуяны дагы биргеликте окудук. Сиздер бош убагыңызда өзүбүздүн китебибизде ушул кызыктуу окуяны дагы бир жолу окуп, маалымат алсаңыз болот. Азыр билимиңерди текшергиле. Сиздерге ушундай суроолорду узатабыз. Баарлашуу жөнүндө өз пикириңизди айтыңыз. Экинчи суроо. Досуңуз менен кандай темаларда баарлашасыз? Ушул суроолорго азыр кыскача ойлонуп жооп беришиңиз керек. Дагы бир жолу кайталайм. Баарлашуу жөнүндө өз пикириңизди айтыңыз. Экинчи суроо. Досуңуз менен кандай темаларда баарлашасыз? Сизде досуңуз барбы? Ушул суроолорго ойлонуп, азыр кыскача жооп берсеңиз болот. Чоң рахмат окуучулар. Мен ойлойм, бардыгыңыз жооп бердиңиз. Эми сиздер үчүн үйгө тапшырманы айтып өтөм. Бүгүн сиздер үчүн үйгө тапшырма. Биринчи тапшырмабыз. Баарлашуу жөнүндө өз пикириңизди дептериңизге жазып келесиз жана ушул пикирди бизге айтасыз. Экинчи тапшырма. Досуңуз менен кандай темаларда баарлашасыз? Бул боюнча дагы кыскача өзүңүздүн дептерге жазып коесуз. Андан кийин тапшырма сизге бош убагыңызда Адам жана коом китебибиздеги баарлашуу темасын, кызыктуу маалыматтарын дагы бир жолу кайранан үй бүлөдө ата-энеңиз менен биргеликте окуп чыгыңыз. Жана алар менен биргеликте баарлашыңыз. Урматтуу биздин билимдүү окуучуларыбыз, сиздерге үйгө тапшырма түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анда эмесе, сиздер менен кийинки сабактарга чейин коштошобуз. Албетте, Адам жана коом предмети боюнча кызыктуу маалыматтарды биргеликте алабыз. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Терең урматтоо менен мугалимиңиз Элдор Далиев. Сак саламатта жүрүңүздөр.